Мамам бизге ата да болуп берди, апа да болуп берди. Ошондуктан баары айткандай эле эркек мүнөздүү бир сөзүнө так турган. Мындай сахнадан карасаң ушул менин апамбы деп ойлойсуң да, ушу менин апамбы депчи. Анткени бүт жерде жетишкен, баарын көңүлүн алган. Адамгерчилик десе адамгерчилик, ушу көп нерсени кандай болбосун ата энеңден үлгү аласың да, апаңды карап ким менен кандай сүйлөшүп атат, ким менен кандай мамиле кылып атат, ушунун баардыгын бир ушундай адамга топтоп койгонуна ушу менин апам болгонуна өлө сыймыктанам. Үйдө дагы жетишип, мындай сыртта да жетишкен, жашоомдогу эң биринчи айым. Менин ушу апамдай болсом экен, так толук апама окшошо албасам да, бир кандай бир ушундай жерин алып калсам экен деп күндө апамды көргөн сайын ойлочумун да. Аракет кылып. Сахнада баарын көңүлүн алып ырдап, үйгө келип ошол концерттин костюмду чечпестен биздин баарыбызды курсагыбыз тойгузуп, баардыгын жаткызып коюп үйдү тууралап турган өзү келип акырын отуруп калчу эле. Азыр да ошондой эч чарчабайт. Баардык мен болгон концерттин костюмдарымды түнү менен тигип чыкчу апам. Азыр дагы ошо мен өзүм күбөмүн го. Азыр да кийип отурган костюм ар бир ушу ташын өзү тиккен. Элестетсеңиздер. Кол чабыш керек. Бар болуңуз. Мен бир көрүнүштү айтып кетейинби? Динара эженин бир концертинде алыстан келди деп айтышты. Малика сахнага чыгып, анан ырдап атып, аябай сагынычы болду окшойт апасынан. Анан ушундай ыйлады да, ыйлап ырдап атат да, анан аябай ыйлап, өзү деле күткөн эмес чыгар. Ушундай эмоция сыртка чыгып, аябай ыйлап атса, Динара эже энеси да чуркап келип, кызын бек кучактап, токтотуп туруп, элдин алдында ушу айтты да, кызым, ыйлаба, сен ыйласаң мен биякта сени чыдабай карап тура албайм да, сен да мен жүрөгүмө урутуп атасың да десе, анан кичине өзүнө келип анан ырын улантты да. Анан ошол жерде ушунчалык энелик мээримдин күчүн байкайсың да. Азыр да ыйлайм антип бакчы. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Мен кичинекей кезинде энем айтат эле да, атам менен апам келсе, бул силердики эмес, меники да эмес, элдики депчи. Азыр мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына Малика кичинекей кезинде сахнага чыга баштаганда, мен да ойлогом, меники да эмес, атасыныкы да эмес, туугандардыкы да эмес, менин да туугандарымдыкы эмес, бул элдики депчи. Азыр да ушу Маликага ушундай талап коет элем. Элдер төрөлүктү эле күткөн эмес. Анан ушул эки таланттан төрөлгөн кыз бул элдин адамы болуш керек депчи. Ошондуктан мен дайыма туугандар жакшылыкка чакырса дагы, же болбосо бир жака чакырса, Малика бошобой атты эле деп эле ушинтип мындай коруп турам да. Ата тараптан да туугандар чалса, мен айтат элем, Маликага көбүрөөк боштондук берсе, ошондо тапталып, сон убактысы көп болуп, чыгармачылыкка көбүрөөк көңүл буруп, жана кийимдерин тиккенге да, эс алганга да, өзүн караганга да жетишет да. Мен чында Маликанын жөжөсүн, кичинекей кызын, ушул чыгармачылыгы өссүн, чоңойсун деп, ушул күнгө чейин мен өзүм карап ошо эме кылам да. Себеби Маликанын көбүрөөк убактысы болсо экен деп. Мен ырдап жүргөн кезде менин бир да убактым болгон эмес. Мына досторум айтып аткандай, күнү түнү менен 3 баланы караш, жолдошумду да караш керек эле, 3 бала, андан сырткары 17 бала. Бардыгына жетишип анан эс алганда мен эс алчу эмесмин. Ошондо айтчумун, кандай бактылуу аялдар үйүндө эс алат деп. Кандай бактылуу аялдар балдарын эмизип коюп жанында уктайт деп. Мен балдарымдын жанында дагы энеде болуп эмизип уктай албадым. Эмизип коюп сахнага чуркап жүрүпчү. Мен азыр кызыма да ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет, балам. Эчтеке алаксыбай, сен эч кимдики эмессиң, сен элдин адамысың. Эң башкысы эч убакта өзгөрүлбөй бир калыпта жүрүүңдү каалайт элем. Мен дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздин кызыңыз болуп төрөгөлүмө ушу жашоого келгениме абдан ыраазымын, абдан сыймыктанам. Сиздин биз апаларыбызгачы жашоо түгөнгү чөктү рахмат айтсак дагы бул аз. Ошондуктан чоң рахмат. Менин колумду ушунчалык кенен коюп, кызымды багып атканыңызга. Мен бере албаган нерсени, мен бере албаган ойду, мен бере албаган ой тарбияны, ой жүгүртүүнү ушу апам
мындай толук берет деп билем да. Рахмат. Ошондуктан рахмат.